Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз касиеттүү Өзгөн шаарындабыз. Кереметтүү Өзгөн шаарынын тургундары эртең 10 январда президент шайлоодо кимди тандайт? Андан эмесе чогуу көрөбүз. Саламатсыздарбы же? Президент шайлоодо кимди шайлайсыздар? Bilmiyorum, sal oylanmadık. Oylanmadыңызбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мадумаров, Жапаров. Жапаров шайлайбыз го. Себеп? Билбейм. Жөн эле шайлайсызбы? Үй бүлөбүз менен көрөбүз да, үй бүлөбүз ким неме кылса ошону шайлайбыз да. Саламатсызбы же, кечиресиз. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Bilmiyorum kimdi şaylay. Мадумаров, Жапаров кимди тандайсыз? Bilmiyorum kimdi şaylay. Nege? Сурап жүрөбүз да, сурамыз го. Эмнеге Мадумаров шайлайсыз? Bilmiyorum, al kişi jaşı ulu, köptü görgön. Рахмат. Адахан Мадумаровду. Себеп? Чыгармасы жакшы, Кыргызстандын келечеги үчүн иштей турган биздин чыныгы президентибиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Белгисиз. Мадумаров, Жапаров кимди санайт? Белгисиз. Кимди шайлайсыз президент шайлоодо? Адахан Мадумаров. Себеп, жигиттер? Саламатсызбы же? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мадумаров же, Жапаров? Жоқ, пока. Bilmiyorum. Белгисиз, Belgisiz. Саламатсызбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мадумаровду шайлайм. Себеп? Ал жакшы, анын да эмеси, программасы жакшы да, мага жакты өзү. Рахмат. Ассаламу алейкум. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Президентти Жапаровду шайлайбыз да. Себеп? Эми жаңы президент жаңы да. Саламатсызбы же? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мадумаров же, Жапаров? Sadır Japarov'du. Себеп? Sebep. Шайлоодо кимди шайлайсыз? Айтып коюңуз да. Мадумаров же, Жапаров? Ассаламу алейкум. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз, аксакал? Bilmem ben. Мадумаров же, Жапаров? Кимди шайлайсыз? Koluma kaçan haligi kağıt çizsen ne günü sileyim. Кара Ben bir окуп шайлайсыз. taksici adamım. Рахмат. Ассаламу алейкум. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Эч кимди шайлабай мен. Себеп? Ишенич жок. Рахмат. Саламатсыздар. Президент шайлоодо кимди шайлайт элеңиз? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Карап көрөбүз го, анан шайлайбыз. Мадумаров, Жапаров? Айта албайбыз. Айта албайсыз. Сизчи? Ayta albayım. Эч кимди шайлабайм. Эже, сиз кимди шайлайсыз президент шайлоодо? Bizga xalqni o'ylaydigan, elim deydigan, yurtim deydigan, natsistlik qilmaydigan bir yaxshi odil podsho bo'lsa. Саламатсызбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Билбейм. Мадумаров же, Жапаров? Жакындаганда көрөбүз. Рахмат. Саламатсызбы же? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Bilmiyorum. Мадумаров, Жапаров? Kim tatlıp olsa şunun şaylağım alına görüyoruz. Siz kimdi şaylayız aka? Men эми мына Өзгөн районунан болом да, мен өзү негизи. Көп жылдан бери мына колдоо болгон адамдар болуп атат да. Өзү мыйзам чегинде, неме чегинде жакшы билген, түшүнүктүү Кыргызстанды алып кете турган, кыла турган адам өзү Мадумаров да. Мен Мадумаровду шайлайм. Кудай буйрса. Себебин айта аласызбы шайлаганыңыздын? Кандай? Себебин. Мыйзам чегинде дедиңиз да, себептерин дагы айта аласызбы? Себептерин эми мыйзам чегинде болбой атат өзүчү. Негизи канча президентибиз болду, бир жыйынтыктуу нерсе жок да. Кимди шайлайт элеңиз президент шайлоодо? Ошо жакындасынчы. Жакындаган күнү жүрөк чечет го. Саламатсызбы? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Алхамдулилла, Аллах таалам насип болсо Адахан Мадумаровду. Себебин айта аласызбы? Илимдүү, билимдүү, реалдуу, көздүү.
Чечкиндүү киши. Жалган айтпайт. Илимдүү. Кандай ким тандайт? Президент шайлоодо. Өзүм акам Алахан тандайм да мен. Бир-эки себебин айта аласызбы? Себеби эми о киши чындык сүйлөгөн киши да. Акыйкат сүйлөйт. Жаман иши жок. Ошоктому? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар жаштары? Уруксат берсеңиз, биз сурамжылык кылып жүрөт элек. Не боюнча? Президент шайлоо боюнча. Кимди шайлайбыз? Эми ол сыр да бул. Жок, бул жерде эми сыр эмес. Сиз кабинетке киргенде өзүңүз билесиз да. Бирок азыр биз элдин үнүнү элге жеткизели деп. Бул тегеректе жердешчилик кылыш эмес го, бирок мыйзамдуу бардык жактан караганда Адахан Мадмаровдон башка татыктуусу жок деп ойлойм. Сиз мыйзамдуулукту тандайт экенсиз. Мыйзамдуулукту тандайм. Адилеттүүлүктү тандайм. Рахмат. Ишенесиз Мадмаровго? Ишенебиз. Кайсы жерден болосуз? Шагым деген. Шагым. Рахмат. İşinizге келик. Алмастарбы? Содаңыздарды берсин. Сурамжылык кылып атат элек. Не боюнча? Эртеңки шайлоо боюнча. Тандагыңыздар ким эже? Биз шайлайбыз Адахан Мадмаровду. Кыргыз элинин келечеги боюнча аз-маз позицияда жүргөн, бирок законду кисине туткан киши ошол болбосо башка билбейм, айта албайм. Сиз мыйзамдуулукту каалайт экенсиз анда. Ооба. Мен түшүнүгүм боюнча. Ооба. Рахмат эже. Жаштары? Кимди тандайсыз? Кимди десе ошону тандайбыз. Мен айткан Айтканыңызды айтайбыз. Майли. Биз Адахан Мадмаровду шайлайбыз. Ошо башынан эле Адаханды колдоп келатабыз. Кудай кааласа өтөт деген үмүттөбүз. Себеби Садыр Жапаров деле жакшы. Анан эми келечеги өкөттөн эле жакшы менин оюмча. Бирок биз башынан Адаханды шайлап келебиз, өтпөйт. Быйыл өтөт деген үмүттөбүз. Ошо өтүп калсын эми. Өтүп калар эми. Премьер-министр болуп, президент болуп калса эң эле жакшы болот эле. Элдин үмүтү ошол. Бардыгын эле. Ошо. Биздики да калабыз. Калыс сөзүңүздөр болду. Сурамжылоо. Сурамжылык да Биз элек. Мадмаров Адахан Кимсамарович. Бир-эки себебин айта аласызбы? Себеби ошол гана оңдойт да мамлекетибизди. Андан башка адам көрбөй атабыз. Мындай сиз жүрөгүңүздөн сөз чыгып атат да. Ушул мындай жүрөгүңүздө мурдатан бери бир демке болгонбу же кандай акча беребиз сиздерге Мадмаров? Жок. Мадмаров эч кандай эч кимге акча бербейт, өзү деле айтып жүрбөйбү? Анан биз ошо чет элдик иштеп жүрөбүз да. Көрүп атабыз Кыргызстанда абал кандай болуп атат. Азыр ошо эми Садыр Жапаров деген менен алда жакшы адам. Бирок ага караганда Мадмаров түзүүрөөк да. Биз ошол адамды колдоп келебиз, ушуга чейин колдой беребиз дагы деле. Аксакалдар кандайсыздар? Ишиңиздерге келик. Бир аз сурамжылык кылып жүрдүк элек. Эртең шайлоодо кимди шайлайбыз? Кимди шайлайлы? Адахан Мадмаровду шайлайбыз да, албетте. Кимди шайлайбыз башка? Биз куршаптыкпыз. Жердешбиз биз. Эмне өз агасына кала албаган чогуу сагалайт дешиле? Ошонун сыңарында качанга чейин жүрөбүз башканы деп. Шайлашыбыз өтпөсө да шайлашыбыз керек. Биздин милдетибиз ал. Сиз чаксыгал. Сиз Биз да ошо, биз өзүбүздүн кулунду шайлайбыз да. Албетте, Өтпөсө да ошону шайлайбыз. Каерден болосуздар? Куршаптын өзүнөн болобуз. Болду, айтканыңыздар келсин. Рахмат. Келик. Не боюнча? Сурамжылык кылыпчы, президент шайлоо боюнча. Кимди шайлайсыз? Жүрөгүңүздө ким азыр? Жүрөгүбүздө бир эле адам турат, эми ошону шайлайбыз. Кыргызстанды көтөрө турган. Ошол көтөрө турган адам ким эже? Садыр Жапаровду шайлайбыз. Садыр Жапаров деп турасыздар. Буга чейин кайсы партияны шайладыңыздар? 4-октябрда. Буга чейин биримдикти шайлаганбыз. Рахмат эже. Жаштары. Торт канчадан? Торт 270 4 сой. Өздөрү жасастар же бир жактан алып келип сатасыздар? Оштон алып келдиребиз. Жакшы. Эртең президент шайлоо жакында. Кимди шайлайбыз? Адахан Мадмаров. Бир-эки мындай себебин айта аласызбы? Эми Адахан Мадмаров уже пишип калган да. Ошо канча жылдан бери ошо немеде жүрөт. Кандайсыз? Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Президент шайлоодо ошол күнү көрөбүз. Биз сурамжылык кылып атабыз да. Элдин оюну бир аз билели депчи. Өзүбүздүн өзү шайлап коебуз. Мадмаров. Рахмат. Мадмаров жөнүндө билесизби? Мадмаровду шайлайм. Себеп эже? Себеп билбейм эми мына. Садыр дегенди мага эмнеси жакпай атат балам. Садыр президент боло элек деле Садыр президент деп жазып алып, президент болуп биринчи.
Bizim grammatımız yok. Bir uşudan men özümçe ele düşünsem uyalып atam. Men Sadır prezident dep жазбаш керек эле. Жөн эле жазып эле лозунгаларды баягыдай кылып анан президент боло элек да. Болуп элге birlemesini көрсөтөлөк. Biz мактай турган же Sadır биздин президентибиз дегидей. Анан простой эле жөн эле агитация кыла бериш керек эле. Кайсы жерге анан кечегиде менин айтарым мына Sadır өзгөнгө больницаларды полный жаап, контордогуларды жаап, как будто баягы өзү зордуктап, зор күч менен чогушка апаргандай болуп атат. Кайсы жерде Sadırдын чогушу болбосун, ошондой болуп атат. Анан башка биздин мына Мадымаров келди, ошол эле күнү. Мадымаров баягы эле акыл экөө эле келди. Эл баягыдай эле өзүнүн сөзүн айтты. Абишат деле этпеди эми. Мадымаров деген биздин өзүбүздүн тургунубуз. Анан ушул 10 жыл, 15 жылдан бери эле президенттик шайлоого коет, депутаттыкка коет. Мадымаровду бир деле ушу немеге киргизишпеди балам. Неге десем билбейм. Менин оюмча бул бала түз сүйлөйт. Кандай иштер жаштар? Президент шайлоо кимди тандайсыз? Сурамжылык болуп атат. Bilmiyorum, görüyoruz da. Эми бирөөсүн айтып коюңуз, бизде шайлоо киргенде өзүңүз билесиз эмнече? Cayımcımda lazım azınca. Ойлонуп атасыздарбы? Ассаламу алейкум аксакалдар. Кап этпесеңиздер суроо берейинчи. Кимди шайлайсыз? Özür demeye şaylayız ama Mardimar. Аксакал эртең президенттик шайлоо. Тандооңуз ким? Тандообуз эми кандидаттардын баары эле жакшы, түзүк эле. Эми баары түзүк. Бирок бирөөнүн честа барычы. Азыр биз эми сурамжылык болуп атат жөн элечи. Анан өзүңүздөр токтошуңуздар керек да бирөөсүнчү. Мен эми Адахамды деп турам го. Мадымаров деп турасыз. Assalamu alaikum. Prezident şaylooda kimni şaylaysızlar? Adaxon Madımarovdu şaylaysiz. Rahmat. Assalamu alaikum. Aleykum assalam. Prezident şaylooda kimni şaylaysız ka? Prezident şayloda bizim Madımarov şaylayız da. Sebep? Sebep жердешибиз чындыкка бекем турган инсандардын бири деп ойлойбуз. Sizçi? Sen dostum aytkan osularsın. Rahmat. Sizçi aka? Madımarovdu. Rahmat. Assalamu alaikum aksakal. Prezident şaylooda kimni şaylaysiz? Көрөбүз да. Мадымаров же Жапаров? Уну силерге айтпайм мен. Саламатсыздар. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Адахан Мадымаров шайлайбыз да. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Билбейм, айта алмайм. Мадымаров же Жапаров? Мадымаров. Себебин айта аласызбы? Жаап айта алмайм азыр. Рахмат. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Ачыгын айтайынбы? Президенттик шайлоого мен Адахан Мадымаровду шайлайм. Себебин айта аласызбы? Себебин айта алам. Мына Садыр Жапаров бул кызматка келе элек туруп, эски коррупционер уруулар менен биргелешип, ошолордун колдоосу менен мынандай плакаттарды илип атат. Ар 30 метр жерге илип атат. Ошол. Рахмат.